Астана саммитинде бекитилген ШКУга мүчө мамлекеттердин энергетикалык кызматташтыгын өнүктүрүү стратегиясы мунай, газ, электр энергиясы жана кайра жанма энергия булактары тармагындагы кызматташууга кошумча түрткү берет. Бул багыт Иранды Казакстан менен байланыштырган негизги тармак болуп саналат. Бул тууралуу Ислам өлкөсүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучусу телеканалга берген эксклюзивдүү маегинде билдирди. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун мунай жана газ маселелери боюнча кабыл алган чечимдерин, ошондой эле эл бул багыттагы аралык аренада көз караштын мааниси зор деп эсептейбиз. Уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери келечектеги кызматташуунун жол картасын аныктаган стратегияга байланыштуу абдан маанилүү жана чечүүчү документке кол коюшту. Казакстан менен Иран түрдүү тармактарда натыйжалуу эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү үчүн бир катар жаңы келишимдерге кол коюшту. Энергетика биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыктын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Өзгөчө пайдалуу гендер жана кайра жанма энергия булактары тармагында кызматташуу үчүн кеңири дарамет бар. Индия Казакстан менен энергетикалык алакасын бекемдөөгө ниеттенүүдө. Өлкөнүн жер астындагы корулору көмүр суутектерине бай. Андыктан Казакстан аталган өлкө үчүн мунай, газ жана башка энергетикалык пайдалуу гендерди жеткирүүнү камсыз кыла ала турган ишенимдүү өнөктөш. We definitely look forward to taking this relationship forward. Kazakhstan is Биз a big Казакстан менен Индиянын ортосундагы мамилелерди мындан арада чыңдоону каалайбыз. Сиздердин өлкө энергетикалык жана жаратылыш ресурстарына бай. Маселен, атомдук электр станциясын куруу демилгеси Казакстандын дарамети чоң экенин билдирет. Ошондой эле аталган өлкөдө билим алып жаткан жаштар көп. Эки өлкөнүн ортосундагы туристтердин саны да жыл сайын көбөйүүдө. Мен Казакстандын So башка I'm sure you мамлекеттер will see менен more болгон tourists мамилесине from India. суктанам. We have great respect for Kazakhstan's leadership of SICA.